Бул маселе тендер жөнүндө маселе жүрүп жатат. Быйылкы жылдын 21-июлунда УНА мамлекеттик ишканасы ушул автотранспорт каражаттарына атайын көбөлүк берүү боюнча тендер жарыялаган. Бул маселе боюнча тендердин жыйынтыктары 30 августта жыйынтыкталмак. Бирок жыйынтыкталмактан бир жума мурда бизге урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич атайын тапшырма берип, ушул маселени тыкыр иликтеп, иликтөө жүргүзүүнү тапшырган. Биз муну министрлер кабинети атайын иликтөө жүргүзүп, тендерди жыйынтыгын ошол замат токтоттук. Анткени токтотпосок, бул мунун жыйынтыгы ушу баарыбыз транспорт каражаттарын алып аткан атайын көлүктүн баасы 2 эсеге кымбаттап кетмек. Ошон үчүн ушундай жыйынтыкка барып токтотконбуз. Президентибиздин тапшырмасы боюнча иликтөө буга чейин эле жүрүп келди. Кудай буйруса, мына жыйынтыгы дүйшөмбү күнү эртеге 13 сентябрда жыйынтыгы чыкмакчы. Муну ушул УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги боюнча 13 сентябрда Кудай буйруса жыйынтыгын угасыздар.